Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafa ve selamun ala ibadihillezine istafa. Урматтуу мусулман туугандар, Куран окуудан мурун эң алгач эмне кылуу керек? Куран окуудан мурун ар бир адам, мейли ал аял болсун же эркек болсун, Куран окуудан мурун кылынуучу адептерди билүүсү өтө зарыл. Себеби Аллах Таалам адептүүгө өзгөчө илим берип, ага амал кылууга дагы жардам берет. Алымдарыбыз adep тууралуу минтип айтышкан. Ал-адабу шажарун вал илму самарун. Иллам якун шажарун кайфа якуну самарун. Адеп бул дарак болсо, илим анын мөмөсү. Эгер дарак болбосо, кандай болсун мөмөсү. Аллах Таалам бир адамга илим берүүнү кааласа, ага андан мурда адеп берет. Ошондон бүгүнкү сабакта биз сиздер менен Kur'an okudan murun kılınıuçu adeplerden kebirlerin ötöbüz. Kur'an okudan murun en algaç darat alуу керек. Себеби Аллах Таала Вакия сүрөсүнүн 79-аятында айтат: "Ла ямассуху иллал мутаххарун." Kur'an-ı Kerim'de тазаланган адамдар гана кармасын. Мындай айтканда, даратсыздыктан, жунуптан таза адамдар. Албетте Kur'an-ı Kerim'de даратсыз абалда жатка окуса болот. А бирок кармоо үчүн дарат зарыл. Ал эми жунуп абалда Kur'an-ı Kerim'de окуу дагы, кармоо дагы арам болуп эсептелет Ханафи мазхабы боюнча. Кийинки Kur'an-ı Kerim'дин адептеринин бири Kur'an окуудан мурун мисвак колдонуу. Себеби Аллах Таалага эң жаккан амалдардын бири бул мисвак. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эң чоң сүннөттөрүнүн бири дагы мисвак болуп эсептелет. Жада калса Пайгамбарыбыз өмүрүнүн аягында дагы мисвак колдонгон. Тактап айтканда Пайгамбарыбыздын эң акыркы амалы бул мисвак болгон. Себеби адамдын оозунан түрдүү жыттар чыгып турат. Кээ бир учурларда биз түрдүү нерселерди жейбиз, жемиштерди. Мисалы сарымсак, тактап айтканда чеснок. Албетте чеснокты жеген менен анын жыты сыртка чыкпай койбойт. Жана анын жыты адамга дагы жага бербейт. Эми ошол жыт менен Kur'an-ı Kerim'de окуу баарыбызга ыңгайсыз болсо керек. Эми эч кимибиз каалабайбыз башка бирөө бизге жагымсыз жыт менен бизге сүйлөсүн. Ошондуктан Kur'an-ı Kerim'de окуудан мурун мисвак колдонуу зарыл амалдардан болуп эсептелет. Жана мисвак оозубуздан чыккан баардык жагымсыз жыттардын баарын кетирип, оозду жыттуу кылат. Аллах Таалам баарыбызга жогоруда айтылган адептерди сактап, Kur'an-ı Kerim'de эң мыкты окуучулардан кылсын. Кийинки сабактарда Kur'an-ı Kerim'de окуудан мурда аткарылуучу адептерди уландабыз.